Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın akırkı, ıyık, ulu kitebi. Burmalanmagan, özgörülbөгөн, kıyamet күнгө чейин бардык insanlarga тура бактылуулуктун жолун көрсөткөн Allah Taala'nын толук китеби. Кемчилдиксиз. Kur'an-ı Kerimdeki окуялар үлгү, өрнөк, ибрат үчүн. Юсуф пайгамбардын окуяларына бүгүн Кудайым буйрса акыркы сабагыбыз Юсуф алейхиссаламдын кыссалары боюнча өткөнкү сабакта бир-эки маселелер калып кеткен эле, ошону толуктап, анан жаңы сабакка өтөбүз буйрса. Якуб алейхиссаламдын балдары акыйкатты өз көзү менен көрүшкөндөн кийин атасынан дагы бир тууганы Юсуф алейхиссаламдан дагы кечирим сурашты. Биз катакербиз, робубуздан дагы кечирим сураңыз деп мойнуна алып, бу дүйнөдө кечирим сурашты. Мында маалым болот, кимдин бир колунан же тилинен башка бир кишиге ыза жеткире турган болсо, анын мойнунда сөзсүз кечирим сурап, эгерде бир мал мүлк алып койго турган болсо, аны кайтарып берүү же андан кечиртирүү зарыл болуп эсептелинет деген. Сахи Бухариде Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдин мойнунда бир акысы бирөөнүкү калып калса, бирөөнү кызмат кылдырттыңыз дагы акысын толук бербей койдуңуз. Же акчасын алып бербей койдуңуз. Же болбосо алдап акчасын алып койдуңуз. Же бир мүлкүн тартып алдыңыз. Кандай гана нерсе болсун, сиздин мойнуңузда башка бирөөнүн мал мүлк акысы бар. Же болбосо бирөөгө колуңуз менен же тилиңиз менен ыза жеткиргенсиз. Ошону бүгүн ошону аткарып койсун, же кечирим сурап, анын бардыгын бүтүрүп алсын кыямат күн келерден мурда дейт. Себеп дегенде кыямат күнү Алла субханаху ва таала адилеттүү, мазлум, зулум чеккен адамга сиздин бу дүйнөдө кылган жакшы иштериңизди өзүңүз бергенге туура келет экен да. Намазыңызды тапкан соопторду, орозодон тапкан сооптор, зикир ибадат, кылган жакшылыгыңыздан канча сооп тапсаңыз, ошону бергенге туура келет экен туугандар. Ошон үчүн мындай дайыма ар бирибиз өзүбүздүн башыбыз бар, акылыбыз бар. Шуну ойлонойлу, пайгамбарыбыздын хадиси болуп атат бул. Сахи Бухариде келген хадис. Кимде ойлонуп туруп, мен кимдин акчасын алып койгон болсом, ошону мен кайтарып берейин. Тезирээк кайтарып берейин. Кандай болбосун, кимге мен тил менен, кол менен ыза жеткирген болсом, андан эптеп кечирим сурап, кечиртирип алайын. Ахиретке бараардан мурда, кыямат күн келерден мурда. Пайгамбарыбыз ошо хадистин уландысында айтат, эгерде бул бере турган кишинин, залым, зулумдук кылган кишинин жакшы амалдары болбосо эмне болот десе, тигинин жаман амалдары мынанын мойнуна жүктөлөт дейт. Тигинин күнөөлөрү бунун мойнуна жүктөлөт экен. Алла Таала баарыбызды сактасын. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Юсуф пайгамбардын сабырдуулук жана шүгүрчүлүк макамы, мертебеси кандай? Юсуф алейхиссалам ушунча көп жылдан бери, бир риваятта 40 жыл, бир риваятта 80 жылда атат атасы менен өзүнчө болуп калганына. Канча деген кыйынчылыкты көрдү өзү, канча деген сыноолорду баштан өткөрдү, канча деген кайгы, мусибат, атасы өзүнчө. Бирок жолукканда ошолордун бардыгын айтып ыйлап отурушкан жок да. Бул жерде Юсуф пайгамбардын сабырдуулугундагы жогорку мертебеде экенин билсек болот. Шүгүрчүлүгүн дагы билсек болот. Эки тараптан тең ата бала пайгамбар. Атасы Якуб пайгамбар, баласы Юсуф пайгамбар. Ата дагы балам эле балам деп эле ыйлап сагынганын чыгарып антип да айтып отурган жок. Юсуф алейхиссалам атасына жолугар замат: "Вакот ахсана би ид ахраджани мина сижин
وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Чындыгында Алла Таала мага өтө жакшылык кылды деп ушул жерден сөздү баштады. Качан мени зындандан чыгарганда деп. Зындандан чыгарганда деп биринчи сөз ушул жерде. Болбосо зынданда канча жыл турду, канча кыйынчылык көрдү, эмне үчүн түшүп калды, алардын бардык кайгы, мусибат аларды айткан жок. Алла Таалага шүгүрчүлүк кылып эле Алланын неаматы, Алла мени зындандан чыгарды деп ушуну эле айтып атат да. Бул жерде алымдар айтат, эмне үчүн кудуктан чыгарганын айткан жок дейт. Болбосо кудукка деле бир туугандарын салбады беле десе, бир туугандарын ага чейин кечирип койбоду беле, ла тасриба алейкумул яум деп. Же болбосо атанын көзүнчө бир туугандарын жемелегенди каалаган жок дагы, аны айткан жок дейт. Ушул жерде дагы бир уялып калышпасын, киши шерменде болуп калышпасын деп, кудуктан мени бир туугандарым кудукка таштады эле деп, аны дагы айткан жок дейт. Жана силерди бардыгын айтып атат. Экинчиси айтып атат, бул биринчиси зындандан чыгарды. Экинчиси силерди ушул айылдан шаарга алып келди. Үчүнчүсү мен менен бир туугандарымдын ортосунда шайтан азгырыгын салып бузуп койду деп, ушул жерде дагы бийик кулк мүнөзүн көрсөтүп, кереметтүү адеп ахлагын көрсөтүп, Юсуф алейхиссалам шайтанга шылтоодо дагы балды бир туугандарына айткан жок. Мына шайтан азгырган себебинен ушундай болуп калды. Атак мени бир туугандарым буга бармак эмес эле дейт. Бир туугандарым ушул ишке бармак эмес эле, шайтан азгырып ушундай бузукуга салып койду деп айтып атат. Демек, бул жердеги пайгамбарчылык шаны кайгыларды, кыйынчылыктарга сабыр эле кылбастан ар жерде шүгүр кылганды биринчи алып кетти. Бир дагы жөнөкөй күн өткөн жок, бир дагы жөнөкөй сөз өткөн жок Юсуф пайгамбарга шүгүр кылбастыгына. Болбосо жалпы инсандар билесиздер, Алла Тааланын миңдеген неаматтарын көрүп туруп дагы кичине бир ооруп калса же кайгыга түшүп калса, же бир проблемага түшүп калса, бардык Алла Тааланын неаматтарын унутуп коет экенбиз да. Болбосо ошол салыштырмалуу келе турган болсок, Алланын бизге кылган жакшылыгы, берген неаматтары, ал берген кайгынын үстүнөн жөн эле жаап эле басат экен да. Ошон үчүн ушуну Кур'ан-ы Каримде канут деп, шүгүрсүздүк деп айтып коет. Өткөнгү сабакта дагы айтканбыз. Иннал инсана ли раббихи лаканут. Инсан өз робусуна шүгүрсүздүк кылып коет. Демек, Алла Тааланын жакшылыктарын, неаматтарын унутуп калып, кайгы кичине сыноосун эле эске алган шүгүрсүздүк болуп калат. Мындан кийин 3 сөз менен эле, азыркы 3 сөз менен зындандан чыгарды, силерди айылдан шаарга алып келди мен алдыма. Жана шайтан мен менен бир туугандарым ортосуна ушундай азгырык салып койду деп, ушуну айткандан кийин эле кыска айтып, инна робби латифун лима яша. Мен Роббум өтө кылдаттуу, өтө латиф, бир ишти алып барса кылдаттуулук менен, жашырын түрү менен ушундай алып барат. Адам баласынын кылган жакшылыгын эч качан текке кетирбейт, анткени ал кадырдан зат дейт. Бенде шүгүрсүз, бенде кадырлабай коюшу мүмкүн, билбей коюшу мүмкүн, кылган жакшылыгыңызды баалабай, барктабай коюшу мүмкүн. Мүмкүн бул анык эле. Бирок Алла Таала үчүн кыла берсеңиз, Алла Таала унутпайт экен кылган жакшылыгыңызды. Алла Таала аны жок кылбайт экен кылган жакшылыгыңызды. Алла сактап коет экен дагы, анын берекесин дүйнөдө сөзсүз кайтарат, ахиретте дагы Алла Таала анын соопторун, даражаларын эселетип кайтарып берет дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Робби кад атайтани минал мульки ва алламтани мин та'вилил ахадис фатирас самавати вал ард анта валийи фид дунья вал ахира таваффани муслима ва алхиқни бис салихин. Роббум, чындыгында сен мага бийликтен да үлүш бердиң. Жана сен мага түштөрдүн жорулуш илимин дагы үйрөттүң. Асмандарды, жерди жаратуучу. Сен менин колдоончумсуң. Дүйнөдө да, ахиретте да. Мени мусулман абалымда жанымды ал, жана мени туура жүргөн адамдарга кош деп
Юсуп пайгамбардын мына акыркы дуасы ушундай болду. Бул жерде айтат, эми бир туугандары менен жолукту, ата энеси менен жолукту, жашоо жакшы өтө баштады. Ушуга чейин Якуб пайгамбардын дүйнөдөн кайта турган учуру келип калды. Жана Якуб пайгамбар осуят айткан экен. Мен дүйнөдөн кайта турган болсом, менин өлүгүмдү бу Мисирге таштаба. Канаан, ошо Палестин, атам Исхак, чоң атам Ибрахим, ошолордун жерине алып барып көм деген экен. Ошентип Юсуф алейхиссалам ал жака алып барып коюптур. Андан кийин мына өзү дагы айтып атат, дуа кылып атат. О Раббым, мага чындыгында сен бадышачылык, мүлк деп коет, бадышачылыкты айтат. Милк деп коет. Ар бир адам вообще-то бу дүйнөдө келгенде топуга ээбиз, кийимге ээбиз, тамакка, китепке, машинеге, бул милк болуп эсептелинет. Ушулар канча адам бар Кыргызстанда? Ошонун баарын үстүнөн кылсаңыз, бул мүлк болуп калат. Алардын үстүнөн дагы да. Бирок ар бир канча бадыша болбосун бу дүйнөдө кыямат күнү Алла субханаху ва таала жарыя кылат. Лиманил мулкул яум деп. 40 жыл жарыя болот деп риваятта келет. Бүгүнкү күндө мүлк кимдики, кимге таандык, айткылачы деп жар салганда бир доош чыкпайт экен. 40 жыл. Кана баягы бадышалар, менмин деген кыйындар гана, акылдуулар гана бир үн чыкпайт, бир үн чыкпайт. Бир дагы периште, бир дагы жин, бир дагы пайгамбар, бир дагы инсан, бир дагы жануар болбойт. Аллах өзү гана. Анан өзү жооп берет экен. Лиллахил вахидил каххар. Аллага гана таандык. Каардуу жалгыз Аллага гана таандык депчи. Демек ошондо бардыгынан мүлк тартылып алынат деген экен. Сөп дегенде кулиллахумма маликал мулк تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah Taala başka жерде Kur'an-ı Kerim'de жараткан Allah ушундай каалаганына мүлк бадышачылыкты берет, каалаганынан тартып алат, каалаганын азиз, авирлүү, урматтуу кылат, каалаганын кор кылат. Жараткан Allah Тааланын колунда гана жакшылык, ар бир нерсеге ал кудуреттүү деп Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala mülktü kalaganға verip kalagan tartып алат. Бұл жерде Юсуф алейхиссалам сыртқы, материалдық нематты дагы айтып атат. Я Алла, сен мага чындыгында бадышачылыктын да үлүшүн бердиң депчи. Буга дагы шүгүр. Жана түштүн жорулуусу, бул ички рухани, маанавий жактан дагы бул немат, буну дагы бердиң деп себептегенде бул жерде Kur'an-ı Kerim'de эки зындандаш менен чогуу түшүп калганда түштөрүн жооруп бербеди беле? Кийин падышанын түшүн дагы жооруп берген. Бул дагы жөнөкөй эмес. Бул Алла субханаху ва тааланын тарабынан берилген илимден болгондуктан ва алламтани деп өзү мойнуна алып атат. Я Алла, сен мага үйрөткөнсүң деп. Эмнени? Мин та'вилил ахадис. Түштөрдү жорулуусун. Түш дагы жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарчылык келгенге чейин 6 ай түш көрүп турду. 6 ай. Түшүндө эмнени көрсө, өңүндө ошону көрүп турду. Бул пайгамбарыбызга Кур'ан түшкөнгө чейин пайгамбарыбызды Алла Таала даярдап атканы. Түш аркылуу даярдап атканы. Сахih Бухариде риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүндө эмнени көрсө, таң атканда, таң жарыганда кандай көрсө ошондой көрүп турду да. Анан барып алып кетти. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, түш деди. Пайгамбарчылык кушкабардын 46-нын бир бөлүгү деп койду да. 46-нын бир бөлүгү деп койгону бул деген мындай. Акыйкатын Алла билет, бирок кээ бир аалымдардын айтуусунда 23 жыл Kur'an-ı Kerim түшкөн. 6 айга бөлө турган болсо 46 болот экен. 46-чы бөлүкчөсү деп атат түштү. Пайгамбарчылыктын 46-чы бөлүкчөсү деп атат да. Демек түш аркылуу да Алла субханаху ва таала таит, бекемдөө,
куш кабарларды Алла Таалам берип турат тугандар. Бул жерде фатира самавати вал ард, асмандарды жана жерди жаратуучу. Бул эми түш не болуп калыптыр? Бадышачылык не болуп калыптыр? Бул адамдарды бүгүн бар эртеге жок көрөсүң, бирок дайыма турган асман жер бар. Ошону жаратуучу дейт. Фатир дегени үлгүсүз жаратуучу деген сөз. Асманды асмансыз жараткан, жерди жерсиз жараткан. Жараткан Алла субхана ва таала бир күндү жаратканда башка бир күндөн үлгү алып жараткан эмес. Күндү күнсүз, айды айсыз, биринчи уйду эч бир уйсуз, биринчи койду эч бир койсуз, ошону фатир дейт. Кийинки койлордун бардыгын халик дейт. Бардыгын жараткан. Мурдагы алгачкы үлгүсүз, мурда эч кандай неме өткөн эмес, ошонусун жараткан Алла субхана ва таала деди. Бул таң калыштуу нерсе эмес, бул түштү үйрөтүп коюу, бир бадышачылык берип коюу. Мына тургандын бардыгын асман жерди кандай Алла Таалам жаратып койгон. Анта валийе, сен менин колдоомчусуң. Алла субханаху ва таала колдоп, Юсуп пайгамбарды кайерден гана сактап, кайерден гана коргоп, нары кудуктан тартып, түрмөдөн тартып, бадышанын тагына жеткирген бу Алла субханаху ва таала. Фид дуnya вал ахира деп, эми ахиретинде дагы, я Алла өзүң колдоочу болгун деген сөз. Дүйнөдөгү колдоочу болуп ушунчалык Алла Таалам бердиң, эми ахиретте да колдоочу болгун деген. Ва таваффани муслима, менин жанымды мусулман абалда алгын деп атат. Мен саңа баш ийген абалда мага башыма өлүм келсин. Саңа ибадат кылып турган учурумда менин башыма өлүм келсин дейт. Бул жерде маселе бар тугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өлүмдү сурап, мага өлүм бергин деп сурагандан тыюу салган эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган тугандар, өлүм сурабагыла деген. Өлүм тилебегиле деген. Кээде адамдар ооруп кетип, кыйналып кетип, ушундай бир жашоодон тоюп кетип, жер тар болуп кеткенде, энелерибизден деле, башкаларыбыздан деле, аксакалдарыбыздан көбүнчө ооруган адамдардан угуп каласың. Ушундан көрөк мен өлүп калсам жакшы эле деп. Мен жаным эле албайсыңбы деп берет да. Ушундай бир кайгы, ушундай бир кыйынчылык келгендин үстүнөн өлүм тилебегиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган тугандар. Эгерде ушунчалык эле сыноо оор болуп, кыйынчылык болуп кала турган болсо, анда дуа кылгыла деген. Аллахумма ахьяни ма даматил хаяту хайран ли. Я Алла, качанга чейин менин жашоом мен үчүн жакшы боло турган болсо, ошого чейин мага жашоо бергин. Ва таваффани иза канатил хаяту хайран ли, иза канатил вафату хайран ли. Эгерде мага өлүм жакшы боло турган болсо, анда өлүм бергин анда. Мында ыктыяр менен койгула дейт да дуанычы. Жашоо мен үчүн жакшылык болсо, анда жашоо бергин. Өлүм мен үчүн жакшылык болсо, анда өлүм бергин депчи. Бул жерде эми өлүмдү сурап атканы бул анык эле нерсе да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир эле өлөбүз. Бул бекем шектүү нерсе эмес да. Шектүү нерсе эмес. Бул биринчи маселе өлүмдү талап кылуу, экинчи маселе мусулман болуп өлүү. Эки маселе өзүнчө тугандар. Өлүмдү талап кылуу, экинчи маселе мусулман болуп өлүү. Өлүмдү талап кылуу, эми каалайбыз, каалабайбыз өлө турган баары бир өлөбүз бул. Баары бир өлөбүз. Экинчиси мусулман болуп өлүү. Бул жерде алымдар дагы бир маселе айтып кетип атат. Мындай дейт. Биз көрүстөнгө барганда пайгамбарыбыздын сүннөтүнө эргешип, көрүстөндүктөргө салам айтабыз. Ассаламу алейкум. Дара кауми муъминин, инна иншааллах бикум лалахикун. Эй момундардын турак жайында жаткан момундар. Силерге Алла Тааланын тынчтыгы саламы болсун. Биз жакында иншааллах силерге келип жолугабыз дейт. Иншааллах дейт. Иншааллах деп Алла кааласа. Бул мындайча айтканда
өлім шексіз, сөзсіз барып жолығабыз. Эмне үчүн Кудай кааласа ана жолугабыз, болбосо мындай деген сөз эмне үчүн айтып атса, жок, кеп атын эмес дейт. Кеп бул жерде Алла Таала кааласа жолугабыз дегени мусулман болуп жолугабыз дегенге иншалла деш керек экен. Кудай билет биздин өмүрүбүздүн аягында эмне болот. Ошон үчүн дайыма коркуп туруу керек дейт. Иншааллаху бикум лалахиқун деген сөз мына кеп ушундай. Ва алхиқни бис-салихин дегени жана пайгамбарларга мени кошкун, таза жүргөн, түз жүргөн адамдарга мени кошкун деген мааниде экен. Эми бул жерде бардык күнөөлөрдөн маасум, сак болгон пайгамбарларга. Ушул жерде бир сабак бар. Адам баласы дайыма өмүрүнүн аягы кандай бүтөөрү, жакшылык менен бүтөөрүнө дуа кылып жүрүшүбүз керек экен. Кайерде өлүм келет, качан келет биз билбейбиз. Эч бир жан качан өлөрүн, кайерде өлөрүн билбейт. Бул Кур'андын, хадистин чечими. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө акыл жайыбызда, алхамдулилля, денебизде жаныбыз бар. Biz dua kılıp жүрüşümüz gereken, ya Allah, Allahumma rzuqna husnal khatima. Ya Allah, uşu menin yaşamımdın en akırkısın çıraylı kılgın. İman menen algın. Müslüman kılıp algın. İman da, İslam da menin canım berüğüm olsun. Can taslim, iman da, İslam da olsun. Görüp atasızlar, adamlar beylep atıp can berip atat, ırdap atıp can berip atat. Кайрылып атып жан берип атат. Сөзсүз эле ооруп эле жан бере бербейт экен да. Канча адамдар уктайт, ошо ойдон эле жан берип эле тияка кетип атат. Ошон үчүн дайыма иман менен жана ислам менен я Алла жаныбызды алгын деген дуа экен. Алла Тааланын сүйкүмдүү бенделери, алардын өңү ушундай болот дейт. Канчалык улуу даражага жетпесин. Жана дүнүйөдө да ахиретте да канчалык улуу даража насип болбосун, мансап болобу, путу колдун алдында болсо дагы эч качан буга менменсип кетпейт экен, текеберленип кетпейт экен. Тескерисинче ар убакта коркуп турат экен. Ушул Алла Таалан берген неемат алынып калбасын менен деп. Жана анын дуасын да кылып турат экен, көбөйгөн, өскөнүн да дуасын кылып турат экен. Жана я Алла, ушу сыртта канча неемат бердиң? Ден соолук, өмүр баш, я бардыгы, тынчтык, аманчылык, бул дагы я Раббул Аламин көбөйсүн деп, өлгөнгө чейин турсун менде деп. Жана ички неематтар дагы кандай? Ихлас бар, ибадат бар, якин бар, Алладан коркуу бар, Аллага шүгүр бар. Ушул дагы турсун деп дуа кылып туруш керек экен. Демек бизге Алла субхана пайгамбарыбыз үйрөткөн да, я Алла ушундай иман бер, анын артынан куфр болбогон. Ушундай якин бер, анын аркасынан куфр болбогон деп. Демек бүгүн алхамдулилля канча деген адамдар бар. Канча деген адамдар бар. Өзү адамдар төрткө бөлүнөт экен да, бүткүл дүйнөдө. Кээ-бирлер капыр төрөлөт, капыр өлөт. Кээ-бирлер капыр төрөлөт, мусулман өлөт. Кээ-бирлер мусулман төрөлөт, мусулман өлөт. Кээ-бирлер мусулман төрөлөт, коркунучтусу, капыр өлөт. Бүт адам баласы ушу төртөөндөр эле болот. Ошон үчүн эң биз Кудайга шүгүр мусулман үй бүлөдө төрөлүп, алхамдулилля, эми ушул иман, ислам да дүйнөдөн өтүүнү бул жерде Юсуф пайгамбар бизге үйрөтүп кетти. Ва таваффани муслима, менин жанымды мусулман абалда алгын деп. Эми өзгөчө Юсуф алейхиссалам бул дуасына Кур'анда эмне дейбиз десек, эгерде неемат толук боло турган болсо, уже бүткөндөн кийин эми Алла субханаху ва таала алып кет десе боло берет экен. Бул Умар ибн Абдул-Азиз деген халифа болгон. Умар ибн Абдул-Азиз рахматулла алейх, о кишинин доорунда туугандар, карышкырлар менен эчки койлор бир короодо туруп калышкан экен. Чогуу суу ичип калышкан экен. Адамдар зекет ала турган киши болгон эмес. Сүннөт менен бардыгы жашап, бидаттын бардыгын таштаган. Бенамаз адам болгон эмес экен. Уурулук болгон эмес экен. Ошо кишиде дагы анан кийин сураганда, ошо өлүмдүн дуасын кылып атканда бир шериги келип, эмне үчүн өлүмдүн дуасын кылып атасыз десе, айткан экен. Мен бул
Эми Алла Таала бардык нематын толук кылды бу дүйнөдө. Бу дүйнөдө башка эч кандай жакшылык деле калган жок, эми тиягына барайын деген экен да. Бу дүйнөдө эч кандай жакшылык кылган жок, эми тияка кетейин деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрүңүз, 63 жыл жашады. 63 жылды бизге салыштырмалуу азыр аз деп эсептейбиз да биз. Бүгүнкү күнү биз 63 жылды биз аз деп эсептейбиз. Бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл толук Кур'ан түшкөндөн кийин Алла Таала аяттарды бардыгын айтып койду учурунда. Болду эми бу дүйнөдө ашыкча турганын кажети жок эми дүйнөдө. Андан көрөк Алла субхана ва таала өзүнө алып кетип, тияктагы башка неаматтарын тартуулаганга, башка даражаларын иш бүттү, кетти дегенде сөйдүм. Умар ибн Абдул-Азиз дагы ушуга таянып, Юсуф алейхиссаламдын дуасын айткан экен. Мына Юсуф пайгамбар мындай дуа кылып беле депчи. Тафсири Куртубиде келет экен, Мисирде Якуб пайгамбар Юсуф пайгамбар баласы менен 24 жыл туруптур. Андан кийин өлдү дейт. Анан Исхак пайгамбардын жанына алып барып көмгөн дейт. Саид ибн Жубайр рахматуллаху алейхи айтат, Якуб пайгамбарды табутка салып, жыгаштан жасалган Байтул Мукаддаска алып барып ошол жерде койгон экен. Ошодон кийин да жөөттөр бул өздөрүнө ушундай урп адат кылып алышкан экен, өлүктөрдү кайерде болсо да Байтул Мукаддаска алып келип көмгөнгөчү. А Юсуф алейхиссалам 120 жыл жашаган экен. Бу киши өткөндө Нил дарыясынын четинде коюлган экен. Ибн Исхактын риваяты боюнча Урва ибн Зубайр радыйаллаху анхудан риваят бар. Муса алейхиссаламга өкүм болгондо, сен Бани Исраилди Мисирден алып чыгып кет деп Алла Таала вахий түшүргөндө, ошондо чогуу өкүм болгон экен. Юсуф пайгамбардын дагы денесин Мисирге таштабай ала кеткин деп. Шам мамлекетке алып бар, ата бабалары жаткан жерге ошол жака алып барып кой деп. Муса алейхиссалам издетип, анын кабырын сураштырып таап, мрамор таштын табуттан ошого салып, Канаан, Палестинага алып барып, Исхак пайгамбар, Якуб пайгамбар атасы, чоң атасы менен чогуу алып барып көмгөн экен. Муса пайгамбар. Бул жерде бир топ жолдомолор жана өкүмдөр. Өткөндө айттык, атасы, апасы, 11 бир тууганы Юсуф алейхиссаламга сажда кылды деп. Биздин шариятыбызда Алладан башкага сажда уруксат эмес. Ла тасжуду лиш-шамси ва ла лил-камар. Айга дагы, күнгө дагы сажда кылган уруксат эмес, Аллага гана. Алладан башкага сажда кылуу арам. Муаз разияллаху анхуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир жолу Шамга сапар кылып барып келип, христиандарды көрүп, христиандар алар өздөрүнүн аалымдарына сажда кылат экен. Муаз разияллаху анху сажда кылайын дегенде пайгамбарыбыз, токто, сажда кылба. Мындай болбойт. Аларга караганда сиз урматыңыз жогору да дегендей кылыпчы. Пайгамбарыбыз ошондой айткан экен, Муаз, эгерде Алладан башкага сажда кылуу уруксат болгондо, мен аялдарга буйрук берет элем, күйөлөрүнө сажда кылсын деп. Бирок Алла Тааладан башкага сажда уруксат эмес депчи. Көрбөйсүзбү? Алладан башкага эгерде сажда кылуу уруксат болгондо, аялдарга буйрук берет элем дейт. Күйөөсүнүн укугу ушунчалык чоң экен, күйөөсүнө сажда кылууга дейт, көрбөйсүзбү? Кандай болбосун, Салман Фарси радыйаллаху анху, о киши дагы пайгамбарыбызга сажда кылайын дегенде, пайгамбарыбыз ла тасжудли я Салман васжуд лил хаййиллади ла ямут. Эй Салман, сажда кылба мага, сен өлбөгөн тирүү затка сажда кылгын, Алла Таалага деген. Ибн Касирде келет бул риваят, Ибн Касирде. Хада та'вилу ру'яя. Юсуф пайгамбар айтты эле, о атаке, бул мен түшүмдүн жорулуусу деп. Ушун түшүнүн жорулуусу 40 жылдан кийин жорулуп атат да. Бир риваятта 80 жылдан кийин жорулуп атат. Демек, түштүн бүгүн болсо эртең эле жорулуусу зарыл эмес экен. Кээде түш бир топ убакыт мезгилди өткөндөн кийин жорулушу мүмкүн экен, акыйкат болуп чыгып дейт. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Ey пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, бул окуя кайыптын кабарларынан,
Биз аны саңа вахи аркылуу жеткирип жатабыз. Жана качан Юсуфтун агалары айла амал кылып, өздөрүнүн чечимин бекемдешкен кезде, Юсуфту кудукка таштайбыз деп, сен алардын алдында жок элең дейт. Эми Юсуф алейхиссаламдын бул качан болгон? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде. Пайгамбарыбыздын алдында бир китеп жок эле, тарыхтын китеби. Же бирөөдөн үйрөнгөн эмес эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул окуяны мындай каяктан айтып берип атат? Пайгамбарчылыктын далили ушул. Вахинин далили ушул. Алла Таала айтып атат, бул кайыптын кабарлары биз сага вахи аркылуу жеткирип атабыз, ey Мухаммад. Болбосо Юсуф пайгамбардын бир туугандары кудукка салабыз деп чечим чыгарышкан убакта сен аерде жок элең го. Буну каяктан билдиң мына? Риваятта келет, Багавийдин тафсир Багавийде жөөттөр жана мушриктер Курайш ошолордон келип пайгамбарыбызга Юсуф пайгамбарыбыз тууралуу деп сынаганга атайын суроо беришкен. Анан Алла субханаху ва таала толук Юсуф пайгамбардын сүрөсүн түшүрүп койгонда, алардын бардыгын мындай деп бардыгын айтып бергенде, себеп дегенде риваяттарда келет, асмандан кандай баракча же китеп түшпөсүн, баарында Юсуф пайгамбардын окуясы бар эле дейт. Тауратта дагы, Забурда дагы, Инжилде дагы, Кур'анда дагы Юсуф пайгамбардын окуялары бар. Башка баракчаларда түшкөн, аларда да окуялары бар эле. Алар сынаш үчүн сурады, пайгамбарыбыз алардын сынаганы бул жактан турсун, андан да тагыраак кылып жооп берип койду. Алар айтпаганын дагы айтып салды да. Меккеде туруп, Мисир менен Канаанды өмүрүндө көргөн эмес. Канча кылым мурда өткөн окуянын бардыгын. Демек бул пайгамбарыбыздын пайгамбар экенине, пайгамбарыбызга вахий түшкөнүнө ачык айкын далил. Вама актарун нас валау хараста бимуъминин. Ошон үчүн айтып атпайбы кийинки аятта, жана адамдардын көбү ыйман келтиришпейт, эгер сен канчалык жүрөгүңдөн кааласаң да. Пайгамбарыбыз кыжалат болуп кетти да. Алар сурашты, бардыгын айтып берди, ыйман келтирбей коюшту. Ошондо анан пайгамбарыбыз кыжалат болду. Кыжалат болгондо Алла субхана ва таала айтты, кыжалат болбой эле кой. Валау хараста бимуъминин. Алар ыйман келтирсин деп сен канчалык талап кылсаң дагы, канчалык жүрөгүңдөн кааласаң да, херс деп коет. Талаптан да күчтүү ачкөздүлүктү айтат. Биз дүйнөгө канча ачкөз болсок, пайгамбарыбыз адамдардын хидаятына ошончолук талап, ошончолук жүрөгүнөн тынчсыздыктар болуп турат эле да. Бул Юсуф сүрөсү туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын түшкөн максаты пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүү үчүн болчу. Эмне үчүн десе, ey пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, сен булардын ыйман келтирбей койгонда кыжалат болбогун. Булардын саңа ыза жеткиргендигине, булар сен ушундай кыйнап аткандыгына, кыжалат кылып аткандыгына таптакыр буга кыжалат болбогун депчи. Эмне үчүн? Мына пайгамбарларда мындай окуялар өткөн. Аларга мындай болгон, алардын акыбетинде жеңиш менен бүткөн, ийгилик менен бүткөн. Сени дагы көңүлүңү көтөрөбүз. Саңа да ушундай бир колдоо көрсөтөбүз. Эртеби кеч сен ошондо сабырдуулук кылып, өзүңдүн бу дүйнөдө кыла турган негизги ишиңди аткарып кете бергин, анын калганын Алла субхана ва таала коюп койгон деп. Негизги ишиң кайсы эле десе, ушул Юсуф сүрөсүндө Алла субхана ва таала айтат Кур'ан-ы Каримде 108-аятта: "Кул хадихи сабили ад'у илаллах ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin." Айткын ey Мухаммад, хадихи сабили, мына ушул менин жолум. Меккедеги мушриктерге айтып койгон. Мына ушул менин жолум, ушул менин сүннөтүм, ушул менин жашоом, ушул менин максатым. Эмне экен? Ад'у илаллах. Алла Таалага мен даават кылам. Менин ишим ушул. Сен кабыл кыласыңбы, кылбайсыңбы, сага жагабы, жакпайбы? Ал мага кызыктырбайт, бирок мен өзүмдүн жашоомдун жолумду айтып коеюн. Мен бу дүйнөгө келгеним Алланын жалгыздыгына чакырып, Алланын ибадатына даярдап койгон бейишине чакыруу үчүн келгем. Ад'у илаллах, Алла Таалага чакыруу. Ала басиратин дегени бул данышмандык менен, бекем ишеним менен, илим менен, жакшы кулк мүнөз менен ушуну басират деп коет. Көрөгөчтүк менен ушундай жөнөкөй эле эмес, эптеп-септеп эмес экен.
Ана ва ман иттабаани деп пайгамбарыбыз кыямат күнгө чейин келе турган үммөтүн өзүнүн бу дүйнөдөгү жашоосунун максатына кошуп айтып кетти. Ким мен артыман ээрчисе, ким менин алып келген шариятыма ээрчисе, менин жолума түшкүсү келсе, анын жолу да ушу жол. Кайсы экен? Алла Таалага чакыруу экен. Алла Таала аруу зат, жана мен мушриктерден эмесмин деген. Булардын бардыгын айтылуусунун негизги максаты пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп, аракет кыла бериң, жеткирүү, аларды оңдоо сиздин максатыңыз, жана аларга гыжалат болбоңуз. Вама тасалухум алейхи мин ажр ин хуа илля зикру лил аламин. Сен алардан эч кандай акы сурабайсың го. А бул Кур'ан болгону бүткүл ааламга зикр. Зикр дегени бир насаат, үлгү, эскертүү аларга. Себеп Алла субханаху ва таала бенделерин эскертип турат. Кур'ани Карим эскертүү үчүн, эстетүү үчүн, жөнөкөй дагы эмес, болгондо дагы боорукерлик менен жакшылык каалап эстетиш үчүн түшүрүлгөн Алла Тааланын улуу ыйык китеби. Акырында Алла субханаху ва таала мындай дейт: Лакад кана фи касасихим ибратун ли улил албаб. Бул пайгамбарлардын окуяларында, кыссаларында акылы бар кишилерге үлгү бар, ибрат бар дейт. Жөн эле айткан жокпу силерге жобок катары. Бу да силерге жашооңорго өтө чоң сабактар бар, чоң эң пайдалуу жолдомолор бар. Ошолорду алгыла дагы Алла менен ошондой кылып жашагыла деген бизге чакырык бар туугандар. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат: Лакад кана фи касасихим ибратун ли улил албаб. Акылыңар болсо ошого ибрат бар. Алардын окуяларында акылы барларга, акылы жокторлорго тиешеси жок бунун. Ма кана хадиса юфтара. Бул Кур'ани Карим бир токуп алган сөз эмес, бир токуп койгон, оюнан чыгарып койгон мындай сөз эмес. Валакин тасдиқаллади байна ядай. Бул Кур'ани Каримден мурдагы китептердин тастыктоочу ушундай. Ва тафсила кулли шей. Бардык нерсенин чечмелөөсү Кур'анда. Ва худа, туура жолдомо бар. Ва рахматан ли кауми юъминун. Иман келтире турган коомго мээримдүүлүк бар дейт тугандар. Бул Кур'ани Карим Алла субханаху ва тааланын ушундай ыйык, улуу китеби. Юсуф алейхиссаламдын окуясында, бул сүрөдө сиздерге, биздерге өтө көп сабактар, өзгөчө бир туугандар менен болгон мамиле, өзгөчө кечиримдүүлүктүн мамилеси, сабырдуулуктуку, шүгүрчүлүктүкү, жакшылык кылууну, ушулардын бардыгын Алланын неаматтарына шүгүрчүлүк кылып, аларды кандай алып кеткени, мына бардык сабактарды алдык туугандар. Ушулардан биз жашообузга аз болсо дагы алганга аракет кылайлы.